Ош шаарынын 30га жакын тургуну шаар мэри Алмаз Мамбетов менен жолугушууну талап кылып, Ош мэриясына келишкен. Алар жашап жаткан үйлөрү бузулуп, ал жерге көп кабаттуу үйлөр түшөт деген сөздөрдү угуп, мэрияга барышканын айтышат. Жарандар менен вице-мэр Жасур Азимов жолугуп, алардын маселесин укту. Заключение бар экен, заключениечи. ПДДны бүттөрсөлөр уже бүттү, генпланга кирип утверждение болуп калмак да. Анан биз ошонун биздин талабыбыз эч кандай генпланга бул барбаш керек. Эми ушунча элдин не только орозо мезгилинде, бул жерде коренной жительдер отурат, муналар коренной жительдер, булар 20-30 жылдан бери жашагандар. Именно озеленениега кете турган, допустим, территория, даже если это частный, какова судьба ихняя просто получается? Ал жерде коом жашап атат да, эл жашап атат. Жеке менчикти алып коюу үчүн жер соттун гана чечими менен алынат. Ошон үчүн бияга айткандай биринчи элге талкууга коюш керек болчу. Ушундай ген пландаштырылып атат деп элдин пикирин угуш керек болчу. Ал жерде адамдар жашап атат. Ал айтып өтөйүнбү? Ал жер дагы ген пландын негизинде өкмөт тарабынан, мамлекет тарабынан, мэрия тарабынан берилген жерлер. Нааразычылыгын билдиргендер Султан Ибраимов, Сүйүнбаев, Көчкөнбаев, Айтмаматов көчөлөрүнүн тургундары. Алар бул жерде көп жылдан бери жашап келишкенин, үйлөрүнүн бардык документтери жайында экенин айтышып, эмне үчүн үйлөрүбүз бузулуп, көп кабаттуу үйлөр салынышы керектешет. Алардын айтымында 5 гектарга жакын жерден тагдыры шектүү болуп турат. Жеке менчик курулган үйлөр, гос актысы бар. Будан 10 жыл, 20 жыл курулган үйлөр. Ошол ушундай сноско түшүшкө туура келип турат экен. Ошол маселеде элдер бирок ушундай проекти колдонулуп тур, эми снос башталат дегенден элдер топтолуп келди. Ушул гос архитектура Кыргызстан Республика, Ош архитектурасы ушулар келип ушул түзгөн проектин оңдоп, элдердин жашоосун бузуп, үйлөрүн бузганды токтотсун деген талапты коюп келдик. Шаардыктар аталган маселени айтуу үчүн буга чейин да мэрияга келишкенде күч органдары тарабынан сыртка чыгарылганын белгилешти. Аталган жерлер 2016-жылы кабыл алынган шаардын башкы планында көп кабаттуу үй жана жашылдандыруу үчүн деп көрсөтүлүп калган. Тургундар башкы планды түзүп жатканда аталган жерде эл мыйзамдуу түрдө жашап жатканын эске алышы керек эле деп нааразы. Учурда жашоочулар үйлөрүбүз ошол боюнча калтырылсын деген арыз жазышты. Протоколдун негизи элдин кайрылуусу менен токтотсо болот деди. Азыр стадия ПДФ кетип атат деп айтышты. Анан деп айткандан кийин азыр деген жалпы чогулган эл ушул жыйындын негизинде ушул биз жашап аткан үйлөргө бул жеке менчик болгонуна караганда эмнесине карап биздин үйлөрдү ушул бойдон калтырсын деген протоколго киргизебиз. Ошол тууралуу бардыгы кол коюп азыр ошонун чечимин күтүп турабыз азырчы. Вице-мэрди же эмнени чыгарбастан мэрдин өзү келип деле жолугуп койсо болот болчу жөнөкөй эл менен. Элдин көйгөйүн угуш үчүн, мэрия эмне үчүн? Эл үчүн. Ош шаарынын вице-мэри Жасур Азимов башкы план түзүлүп жатканда кемчиликтер кеткенин айтат. Мындай жерлер Оштун аймагында дагы бир канчасы болушу мүмкүн. Деталдык пландоо иштери жүрүп жатканда тургундар арыз жазса, көрсөтүлгөн жерлерди жашыл аймактан чыгарып бергенге жардам беребиз дейт. 5-күнү дагы келишкен буларчы. Именно ошону билип келген, биз ошондо айтканбыз. Ооба, арызды бергиле. Биз ошо ПДП генпланды каралып калган жашыл аймакты биз на стадии разработки ПДП биз чыгарып беребиз. Анан эртең биз ПТПны бүтүргөнүбүздөн кийин эртең биз общественный слушаниеге коюшубуз керек да, ар бир аймакта элдери ошондой кылып чыгыш керек, изилдеп чыгыш керек, кызыкыш керек. Менин жерим эмне болду? Эртең кандай жашоо болот деп баардыгын кызыкыш керек. Ошону биз койгонубузда дагы ошондой ар бир аймактан мен ойлойм элдер келсе керек да. Алар келсе биз алар менен чогуу совместно дорабатывать этишибиз керек ПДПны. Шаардагы 3,5 мың гектар жерге деталдык пландоо иштери жүрүп жатат. Бул иш аяктаган соң шаардык кеңеш аны коомдук талкууга алып чыгат. Вице-мэр Жасур Азимов шаардыктарды жерлерин ошондо тактап алууга чакырды. Зыягүл Болот кызы, Алтымыш Жантемир уулу, ТМЖ жаңылыктары.